Баткендеги шайлоонун жүрүшүндө элдин маанайы жакшы. Айтымдарында буга чейинки шайлоолордо мыйзам бузуулар, добуш сатып алуу учурлары болгон. Бул жолку шайлоо таза өтөт деген үмүттөрү чоң. Таза шайлоо өткөрүү боюнча антикоррупциялык ишкердик кеңеши жер-жерлерде өз ишмердүүлүгүн жүргүзүүдө. Учурда эч кандай мыйзам бузуулар катталган жок, белгиленген эрежеге ылайык добуш берүү өз нугунда өтүүдө. Мындай шайлоо биринчи жолу өтүп атат. Азыр бардык элдер өзүнүн ички сезими менен шайлашып атат. Мен ойлойм, ушул шайлоо таза болот. Бардыгы өзүнүн тандоосу боюнча эч ким бирөөдү сатып алып, добуш сатып алып же саткан эчтеке байкалбай атат. Бул деген сөз Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу атат. Шайлоо жакшы өтүп атат. Кудайга шүгүр, тынч болот, жакшынакай болот. Эми биздин шайлаган депутаттарыбыз келечекте иштей турган кадрлардан болсун. Эл үчүн иштесин, жер үчүн иштесин, Кыргызстан өнсүн, өссүн. Мен ушу жакшы тилек менен келдим. Тилегим ишке ашып, ушунчалык тынч, жакшынакай, тартип менен баягы мыйзамдын чегинде өтүп атат. Рахмат, ушуну уюштуруп, мамлекетибизге, элибизге кызмат кылсын ушул жигиттер.